Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан онлайн сабакта Кыргыз-Өзбек университетинин табигый педагогика факультетинин математика, физика жана окутуу усулу кафедрасынын окутуучусу Кадырова Тойжан Раскуловна болмокчу. Бүгүнкү онлайн сабактын темасы 12 апрель космонавттар күнү. Бүгүнкү онлайн сабактын жүрүшүндө биринчи 12 апрель бүткүл дүйнөлүк космонавттар күнү жана биринчи космонавт Юрий Алексеевич Гагарин жөнүндө. Ал эми биринчи аял космонавт Валентина Владимировна Терешкова жөнүндө. Ошондой эле кыргызстандык биринчи космонавт Салижан Шарипов жөнүндө сөз болмокчу. Юрий Алексеевич Гагарин учкуч космонавт. Юрий Алексеевич Гагарин 1934 жылы 9 мартта Смоленск областынын Гжатск районунун Клушино деген айылында туулган. 1968 жылы 27 мартта самолеттон ашыгып жүрүп курман болуп, сөөгү Кызыл аянттагы Кремль дубалына коюлган. Юрий Алексеевич Гагарин 1951 жылы Люберцы шаарында кесипчилик окуу жайын, 1955 жылы Саратов курулуш техникумун жана ошол эле шаардагы аэроклубтун курсун бүткөндөн кийин Чкалов атындагы аскер авиациялык окуу жайынан 1955-1957 жылдар аралыгында окуган. Кийин Кызыл Туулуу Түндүк флотунун авиациялык бөлүктөрүндө кызмат кылган. Тайманбас, таланттуу учкун катары 1960 жылы космонавттар отрядына кабыл алынат. Юрий Алексеевич Гагарин 1961 жылы космодромго келип, ракетаны ааламга алып чыгуучу жабдуулар жана Восток космос корабли жасалган заводунда космодромдо толук сыноодон өтөт. Башкы конструктор Королёв учууну 12 апрелде Москва убактысы боюнча 9 саат 7 минутада бекитүү жөнүндөгү мамлекеттик комиссиядан өтүнгөн. Комиссия Восток космос кораблинде биринчи болуп ага лейтенант Юрий Гагарин уча турганын жарыялайт. 5 мүнөттүк даярдыктан кийин учуунун алдындагы буйруктар берилип, ракета старт аянтынан акырын бөлүнөт. Юрий Гагарин ошол заматта Королёвдун «Кеттик» деген үнүн угуп, жөнөдүк деп жооп кайтарат. Мына ушинтип 12 апрель космонавтика күнү. Ушул күнү советтик космонавт Юрий Гагарин биринчи болуп космоско учкан. 1961 жылдын 12 апрелинде адам баласы үчүн космоско ачылган жол төбөлүк болуп калды. Мурдагы Восток кораблинин ордуна улам жаңы өркүндөтүлгөн кораблдер космоско учуусун улантышты. Адамзат чабытын кеңейтип, жаңы эраны баштаган учкуч жылдыздар аралык галактиканы басып өтүп, ааламдын улуу саякаты башталгандыгын айкындады. Ошондой эле мындан 56 жыл мурун 1960 жылы 20 августта космоско учурулган Белка жана Стрелка аттуу иттер жерге ийгиликтүү кайтарылган. 19 августта космос тарыхында эң биринчи жолу ичинде тирүү жандыктары бар Спутник 5 космостук кемесин СССР учурган. Жандыктардын чоңу Белка жана Стрелка аттуу иттер болгон. Алар бир күндөн кийин жерге ийгиликтүү кайтарылган. Юрий Алексеевич Гагарин башкарган Восток космос кораблі Байконур космодромунан учуп, космонавт космос мейкиндигинде 108 мүнөт өткөргөн. СССР Жогорку Кеңешинин 1962 жылдын 9 апрель күнү жарлыгына жараша 12 апрель авиация жана космонавтика күнү катары кабыл алынган. Ал эми 1968 жылы Эл аралык авиация федерациясынын конференциясында эл аралык макамына ээ болгон. Валентина Владимировна Терешкова советтик туңгуч космонавт,
айым, учкуч, генерал-майор, коомдук ишмер, Советтер Союзунун баатыры. Валентина Владимировна Терешкова 1937 туулган. Советтик туңгуч космонавт айым, учкуч, генерал-майор, коомдук ишмер, Советтер Союзунун баатыры. 1963 жылы 16 июнда Терешкова Восток 6 кемеси менен космоска аттанып, анын учуу мөөнөтү 3 күн-түнгө созулду. Терешкованын шарттуу ысымы Чайка, ак чардак болгон. Ал 48 жолу жерди айланып чыккан. Терешкованы жерге түшүргөн жабдык аппарат Орусиянын Алтай аймагындагы Баев районуна аман-эсен келип тунган. Советтер Союзунун баатыры биринчи аял космонавт 1955-60 жылдары Ярослав жеңил өнөр жай техникумунда сырттан окуп, 1959 жылдан тартып Валентина Терешкова Ярославда парашют спорту менен алектене баштаган. Ошол эле учурда текстил ишканасында жумушчу болуп иштеген. Ал 1962 жылы 12 мартта космонавтка талапкер болуп аттанган. Салижан Шарипов жөнүндө айта кетсек, Салижан Шарипов кыргызстандык биринчи космонавт. Кыргызстандын туңгуч космонавту Салижан Шарипов 1964 жылы 24 августта Өзгөн шаарында жарык дүйнөгө келген. Көпчүлүк балдардай болуп, бала чагында эле учкуч болууну кыялданчу. Орто мектепти аяктаган соң Россиянын Оренбург шаарындагы учкучтар окуу жайына тапшырган. Кийин иштеп жатканда космонавттарды даярдоо борборуна атайын комиссиянын текшерүүсүнөн өтүп, балалык кыялы орундалып, космонавт болгон. 1994 жылы Москвадагы Мамлекеттик нефть жана газ академиясынын аэрокосмоэкология факультетин бүткөн. 1997 жылы жайында АКШдан Америкалык космос кораблинин бортуна атайын даярдыктан өтүп, 1998 жылы 22 январда космос менен алгач ирет космос мейкиндигине учуп, Россиянын орбиталык Мир комплексине ийгиликтүү жайгашкан. Салижан Шарипов космос мейкиндигинде 8 күн 19 саат 46 мүнөт 54 секунд болуп, 31 январда жерге кайткан. Ал эми экинчи ирет космосто болуу убактысы ал 2004 жылдын 14 октябрында Союз ТМА-5 космостук кораблинин командири жана эл аралык космостук станциянын 10-экспедициясынын борт инженери болуп, 192 күн 19 саат 2 мүнөт космосто болгон. 2 ирет 10 мүнөттөн ачык космос мейкиндигинде жүргөн. 2005 жылдын 25 апрелинде жерге аман-эсен кайтып келген. Демек, адам баласы космоско ийгиликтүү барып келгенден кийин заманбап технологиянын түзүлүшүнө чоң шарт түзүлдү. Элдин космос тууралуу билимдерин өркүндөттү. Эң негизгиси алдыда боло турган табигый кырсыктардын алдын алууну өздөштүрдү, дейт авиациянын мурдагы аскер кызматчысы Семен Поляков. Кыргызстанда тилекке каршы космос тетиктерин чыгаруучу заводдор жабылган. Ичиндеги буюмдар сатылып кеткен. Аны калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Мүмкүн болсо да бул ийри суммадагы каражаттарды талап кылат. Бул багытта келишим же тапшырыктар да жок. Ошондуктан Кыргызстандын космосту өздөштүрүүгө өзүнүн орчундуу салымы бар экенин унутпашыбыз керек. Кыргыз жеринен космонавт Салижан Шарипов чыккан. Ошондой эле 60-70 жылдары машина куруу институтунун адистери космоско учкан кемелердин, ракеталардын тетиктерин ойлоп чыгарганы маалым. Мына ушуну менен студенттер сиздерди учурдан пайдаланып кырдаалга байланыштуу талыкпай онлайн билимдерди алууга жана ар бир студент өзүнүн үстүнөн талыкпай иштөөгө чакырамын. Бардык тармактагы адамзаттын билим илиминин көп бөлүгү кагаздарда, китептерде, адамзаттын кагаздагы акыл эсинде жашайт.
Ошондуктан китептер топтому китепкана адам тукумунун жоголбос жападан жалгыз үмүтү болуп саналат. Шопенгауэрдин калемине таандык. Андыктан достор, китептерди дагы окуганды такыр унутпайлы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.